TechCrunch Disrupt эл аралык технологиялык конференциясында Борбордук Евразиянын 24 инновациялык стартаптары көрсөтүлдү. Жарымынан көбү G16 долбоор Казакстан менен Өзбекстандын иштеп чыгууларына таандык. Бул жылы алар биргелешкен күчтөрдү бириктирип, өз долбоорлорун Кремний өрөөнүнүн аймагында Central Asia Innovation Hubs бирдиктүү бренди менен тааныштырышты. Алардын арасында жасалма интеллект, маалыматтарды талдоо, HR, FinTech жана EdTech тармактарындагы стартаптар бар. Биз TechCrunch менен 2 жыл кызматташып жатабыз. Жана бул жылы биздин катышуубуз өзгөчө маанилүү. Анткени биздин павильон эң чоң. Стартаптар азыртан эле алгачкы инвесторлорун, биринчи кардарларын таап жатат. Ошондой эле эл аралык таануу. Мисалы биздин аймактагы жаш иштеп чыгуучулардын долбоорунун бири Point Jacket Eye Product Hunt аянтчасында күндүн эң популярдуу стартапы болуп калды. Product Hunt эң мыкты стартаптар жана өз долбоорлорундагы инновациялар же алардын өнүмдөрү жөнүндө айткысы келген компаниялар көргөзмөгө коюлган платформа. Бизге орточо эсеп менен саат сайын 25 кардарлар жана көптөгөн лиддер келчү. Биз Казакстан менен Өзбекстандан келген уюштуруучуларыбыз жана биздин команда азыр Борбор Азияда жайгашкан. Айта кетсек, Кремний өрөөнүндө уюштурулган иш-чара быйылкы жылы 10 миңден ашкан катышуучуларга тажрыйба, жаңы таанышуулар жана жаңы рынокторго чыгуу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. TechCrunch — это глобальное мероприятие с огромными возможностями, где мы можем познакомиться. TechCrunch бул чоң мүмкүнчүлүктөрү бар глобалдык иш-чара. Анда биз бул рынокто инвесторлор, дараметтүү кардарлар менен тааныша алабыз. Биз бул сынакка катышуучу чимин кабыл алдык жана алар бизди катышуучулардын арасынан тандап алды. Биз Американын рыногуна чыгууну максат кылгандыктан, албетте Казакстанда да иштерибизди улантабыз. Ал жерде биздин кардарлар бар. Биз мында кеңсе ачууну жана бул жерде иштөөнү пландап жатабыз. Жана албетте Америка рыногунда инвесторларды тартууну каалайбыз. Привлечь именно здесь, на американском рынке.